Кабыр азабынан эмнелер сактайт бизди? Намаз сактайт, зекет, орозо, фе'люл хайрат, жакшылык иштерди кылуу, садака берүү, сила, тууган урук менен катташуу, вал маруф, адамдарга жакшылык кылуу, вал ихсан илен нас, адамдарга ихсан кылуу, ушулар сактайт. Бул хадис бар. Хадис имам Табарани, Ибн Хиббан, Хаким риваят кылып, имам Захаби ошого эмне муафик болгон Хасан хадисте мындай келет да. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Менин жаным, рухум колумда болгон затка касам ичип айтам" дейт. Пенде дейт, адамды көмүп кетип аткан учурда алардын кетип аткан кеп иштерин үнүн угат дейт. Эгер ошолардан момун болгон болсо дейт, намаз башында турат. Зекет оң жагында, сол жагында орозо турат дейт. Кылган жакшылык иштери, маруф ихсандарынын бардыгы бут алдынан тосуп турат дейт. Фаюта мин кибали ра'сихи. Ана мунун башынан келинет. Кабыр азабын башталганы башынан келгенде, фатакулу салату лайса кибали матхал. Мен тараптан ага жол жок деп айтат дейт. Кабыр азабынан намаз турат го баш жагында. Ошол баш жактан жок, сен киргенге бул жерден жол жок деп намаз айтат дейт. Оң жагына келет, зекет айтат, бул жактан сага жол жок деп. Сол жагына келсе, орозо тосуп калат, сага бул жактан жол жок деп. Бут жагынан келейин десе, кылган жакшылык иштери, фе'люл хайрат, маруф иштер, ихсандардын бардыгы сага бул жактан жол жок деп тосуп калат. Кабыр азабы ушул адамга келбейт дейт. Эгер намаз тургузулган болсо, зекет риясы жок болгон болсо, мына ушундай болот дейт.